Салам достор, силер менен мен Нурсултан. Бүгүн мен силер менен Германиядагы дагы бир кызыктуу нерсе менен бөлүшкүм келип турат. Эгерде силер Германиядан өзүңөрдүн автоунааңарды сатсаңар, аны учеттон чыгарыш үчүн атайын мамлекеттик каттоо кызматтарына барып кереги жок. Себеп дегенде Германияда баардык автоунааларды онлайн түрүндө учеттон чыгарса болот. Мен бүгүн өзүм унаамды сатып ийип, азыр учеттон чыгарайын деп отурам. Ошону силерге көргөзүп, силер менен дагы бөлүшөйүн деп. Унааңарды учеттон онлайн чыгаруу үчүн силерге биринчиден унааңардын номери керек жана унааңардын техникалык паспорту керек. Унааны сатканда мен өзүмдүн номеримди алып калгам. Кийин буюрса бөлөгүн алсам, ошол унаага табып алам. Бул наклейканын артында QR код жана кичинекей номери бар. Ошол номери бизге керек болот. Учеттон чыгаруу үчүн Google'га кирип эле auto online app mailing деп жазсаңар эле бул жактан көптөгөн варианттар чыгат. Ылдый түшкөндө, мисалы үчүн биз Штутгарт шаарында жашайбыз. Бул жак болсо ошо Штутгарт шаарынын унааларды каттоо кызматы. Ушул жака кирип туруп эле буяктан онлайн app mailден дегенди басабыз. Басканда бул жакта кыскача түшүндүрмө видеосу бар экен. Ушуну көрүп бир сыйра түшүнүп алсаңар да болот. Ары көздөй кетебиз. Бул жак болсо мына азыр учеттон чыгаруучу жерге келдик. Бизге техникалык паспорттан жанагы машина жана вин номер деп коет го, ошону бияка жазып, анан бул жака мамлекеттик номерин жазабыз. Бул жака толтурчу жерлерди толтурдум. Андан кийинки бетке өтөбүз. Кийинки бетке өткөн сайын ар бир кадамды түшүндүрүп айтып берип турат. Бул жакта азыркы менин унаа номеримди кийинкиге колдоносуңарбы деген суроону берип атат. Ооба деп жооп берип анан кийинки баракка өтөбүз. Андан кийин бул жака техпаспорттагы номерди толтурабыз. Мисалы үчүн буякта 6 тамга экен аныкы. Анын ылдый жагына бул номердин артындагы наклейканы сыйрагандай мына бул жактан 3 тамдан турган номер чыкты. Ушул номерди бул жака толтурат экенбиз. Айта кетээрчү нерсе, бул унаанын эки номеринде тең эки бөлөк номер болот экен. Мисалы үчүн меникинде 3 тамдан турган номерлер бунда, анан бунда. Ошону бул жака эки номерден берет экенсиңер. Азыр болсо мен төлөөчү жерине жеттим. Акчасын төлөгөндөн кийин буюрса менин унаам учеттон чыгат. Бул жакта €2.70 төлөйт экен. Эгерде силер каттоочу жайга барсаңар, мындан дагы көбүрөөк акча төлөмөксүңөр. Болжол менен бир €20-30 болуш керек. Акчасын төлөө үчүн кредит карта менен, болбосо PayPal менен төлөсө болот экен. Мен PayPal менен төлөйм, себеби мага PayPal менен ыңгайлуураак. Учеттон чыгаргандан кийин ушундай email адреске дароо тастыктама келди. Силердин унааңар учеттон алынды деп болду. Ушуну менен иш бүттү. Эгерде унааңарды Германиядан сатсаңар, дароо учеттон чыгарганга аракет кылгыла. Себеп дегенде страховка жана налог силердин атыңардан төлөнүп кете берет. Эгерде видео пайдалуу болгон болсо, мага каттала кеткен унутпагыла.